Акжол Махмудов: мындай деңгээлдеги балбан менен килемге чыгуу мен үчүн чоң сыймык. Акжол Махмудов социалдык тармактагы баракчасына жакында эле аны килем үстүнө беттешке чакырган орусиялык балбан Роман Власов тууралуу пикири менен бөлүштү. Роман Власовдун менин ийгиликтериме берген баасын жана мен менен беттеш өткөргүсү келгенин угуу мага абдан кубанычтуу болду. Мындай деңгээлдеги балбан менен килемге чыгуу мен үчүн чоң сыймык. Биз күйөрмандарыбыз үчүн уйкмуштуудай кармаш уюштурабыз деп ишенем. Анткени ал ар дайым биздин дивизиондо бардык күйөрмандар үчүн, анын ичинде мен үчүн дагы чыныгы үлгү болуп келет деп жазды балбан. Ал эми Роман Власов билдирүүнүн алдына бир тууган кыргыз өлкөсүнөн чыккан дүйнөдөгү күчтүү балбандардын бири менен килемге чыгуу мен үчүн кубаныч деген пикирин калтырды. Эске салсак, Роман Власов жакында эле кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен беттеш өткөрүү ниетин билдирген. Ал Олимпиаданын 2 жолку, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Көп өтпөй Акжол Махмудов орусиялык балбандын чакырыгын кабыл алып, беттеш Бишкекте өтүшү мүмкүн экендигин жазды. Булак супер чегиткейчи. Кыргызстан Казакстанга кошумча суу бергенин себебин түшүндүрдү. Кыргызстандын электр станциялары ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева сугат мезгилинде Казакстанга Токтогул КЭСинен кошумча суу агызылганы тууралуу түшүндүрмө берди. Ал социалдык тармакка жазган маалыматка караганда, Казакстанга жайкы мезгилде Токтогул суу сактагычынан суу агызылган, бирок кайра ал электр энергиясы катары кайтарылып жатат. Үстүбүздөгү жылдын март айында Казакстандын энергетикалык компаниялары менен электр энергиясын жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Келишимге ылайык жайкы мезгилде Токтогул КЭСинен суу чыгаруу иштери жүргүзүлүп, ал кышында электр энергиясы катары кайтарылган. Жалпысынан электр станциялары ачык акционердик коому менен Казакстандын энергетикалык компаниясы ортосунда 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын жеткирүү келишими түзүлгөн. 2021 жылдан 2023 жылдын августуна чейин 300 миллион киловатт-саат электр энергиясы кайтарылышы керек деп айтылат маалыматта. 8 декабрга карата Казакстандын энерго системасынан электр энергиясын жеткирүү келишиминин алкагында 616,4 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынды. 7 декабрда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин Нур-Султан шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушкан учурда Кыргызстан Токтогул суу сактагычынан кошумча суу агызганын айткан. Бул Казакстандын түштүк облустарынын дыйкандарынын сууга болгон муктаждыгын камсыздоого мүмкүндүк бергени кабарлады. Булак Марал ФМ чекиткейчи. Бактыбек Калмаматов: Бакиевдин бандиттик режими кайра орноду. Мындай пикирин саясатчы Бактыбек Калмаматов Политклиника медиасына маек берип жатып билдирди. Мен буга чейин деле айткам, биз абсолюттук хандык режимде жашап жатабыз. Адамдын айткан сөзү үчүн куугунтукка алынган заманга келип калдык. Мындай кысымды өз учурунда Бакиевдин малында көргөнбүз. Адамдар камалып эле тим болбостон 40тан ашуун эр азаматтарыбыз атылып кеткен. Акырында жөн кетпей 100гө жакын адамды атып кеткен. Азыркы бийликтин башкаруу режими дал Бакиевдикине окшош. 2010-жылы ушундай проблемалардан кутулдук деп ойлогонбуз. Тилекке каршы ошол биз жокко чыгардык деген режим кайра орноду. Коёндой окшош, кысымдары мыйзам таласынан чыгып кетип, түшүнүктөр менен башкаруусу баары окшош, деди. Булак Уа чекиткейчи. Блогер Дава кыргыз кызына жардам берет деген видеону киргизгенден кийин ал видеону президент көрүп, президенттин аппаратынан чалып, ал кыздын номерин таап берүүнү сурашканда чындап таң калдым. Президентти ар бир жарандын көйгөйү кайдыгер калтырбаганы өтө жакшы. Бул менин деңгээлиме туура келбейт дебей кайдыгер карабаган президент Садыр Жапаров, сизге рахмат. Салтанат Митиева: салык төлөбөйсүңөр, арзан 6% насыя беребиз, жер айдап жер иштеткиле, айыл чарба өнүксүн, таза өзүбүздөн чыккан азык жейли деди бүгүн президент. Жубалжыган нааразычылык тизмеси тизилип кетти аркасынан. Трактор алып бер, сууну сүрүп бер, солярка арзандасын. Ар бир айылга бекер иштей турган бирден комбайн, трактор, грузовик. Дагы эмне? Кандай эле? Кургакчылык болобу, жаан-чачындуу жай болобу? Дуунгандардын короосу менен айдоо жерлери гүлдөп турат го. Бир калыпта гана жайы кышы дасторкону толо, тамагы аш. Ал тургай базар толо дуунгандардын көксөгү. Алардын айдагандары жол тандабас, капчыгы кампайган бала чакасы жанында. Эмнеге? Ушул суроо мени жейт да жейт.
Facebook'tan президентке буйрук берип отура бербей иштеп деле көрбөйлүбү 1 жыл жок дегенде. Ойлобогула дагы да Садыр Жапаровду коргоп кошоматтанып жатат деп мен ушул сыяктуу посттон үчтү жазгам. Атамбаевдин убагында мигрант болуп кетпей мекенде эле аракет кылалы деп. Жээнбековдун убагында да аракет кылсаң берекет, береке мекенибизде деген. 1 жыл эле иштеп, мээнет кылып көрөлү да майнап чыкпаса анан баарыбыз депутат болуп алалы. Жарайбы, Бактыгүл Иманбек кызы? Башкы прокурор Зулушевдин кандай мал-мүлкү бар? Салык кызматы башкы прокурор Курманкул Зулушевдин мал-мүлкү тууралуу 2020-жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Документке ылайык башкы прокурор 1 жылда 750.722 сом иштеп тапкан. Чыгашасы жазылган эмес. Ал Toyota үлгүсү көрсөтүлгөн эмес. Автоунаасына 70.000 сомдук эмелек, 25.000 сомдук компьютер жана техникага ээлик кылат. Мындан сырткары 250.000 сомго бааланган бодомалы 700.000 сомдук жылкы, 1.650.000 сомдук таза кандуу аргымактары бар. Ал эми жакын туугандары 2020-жылы 250.000 сом киреше чогулткан. Ошол эле учурда чыгашасы 4,9 миллион сомго жеткен. Алардын 119 чарчы метрлик турак жайы, аянты 8,1 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкеси бар. Белгилей кетсек, Курманкул Зулушев 2020-жылдын октябрь айына чейин Жогорку кеңештин депутаты болуп иштеген. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Орус бийлиги метродогу өзбекче, тажикче жазууларга кыжырданууда. Орусиянын адам укуктары боюнча кеңеши Москва мэрин метродогу өзбекче жана тажикче жазууларга көңүл бурууга чакырды. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев Москванын мэри Сергей Собянинге кайрылып, метро станцияларынын биринде пайда болгон өзбек жана тажик тилдериндеги жазууларга көңүл бурууга чакырды. Кеңештин сайтындагы маалыматка караганда, Фадеев ага жаңы Москва районунда бирдиктүү миграциялык борбордун ачылышы менен аймакта миграциялык агым өскөнү тууралуу көптөгөн даттануулар келип жатканын билдирди. Анын айтымында, жергиликтүү тургундар миграциялык борборго автобустар кете турган Прокшино метро станциясындагы өзбекче, тажикче жазылган маалыматтарга өзгөчө кыжырданышкан. Бизде мигранттарды коомго жана жергиликтүү маданиятка интеграция кылуу саясатын ордуна орус тилин билбеген чет өлкөлүктөр үчүн бардык шарт түзүлүүдө, деди Фадеев. Ал бул жазуулар мамлекеттик тил тууралуу мыйзамга каршы келиши мүмкүн деп эсептөөдө. Буга чейин Москва мэриясынын басма сөз кызматы Прокшино жана Лесопарковая станцияларындагы башка тилдеги жазуулар миграциялык борборго бараткан мигранттардын ыңгайлуулугу үчүн илингенин билдирген. 10 декабрда адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү салттуу түрдө Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушат деп күтүлүүдө. Булак Евразия Today чекит.ру.